Кыргыз Корея өкмөт башчыларынын эки тараптуу жолугушуусунда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Түштүк Корея Кыргызстандын Азия регионундагы негизги өнөктөштөрүнүн бири деп атады. Ал эки тараптуу кызматташууну, анын ичинде соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык чөйрөдөгү байланыштарды жакшыртуу үчүн бардык шарттар бар экенин айтты. Мен биздин сүйлөшүүлөрүбүздүн жыйынтыгы үзүрлүү болгонун абдан канаттануу менен белгилеп кетет элем. Biz kengiri çörödөгү маселелерди талкууга жетиштик. Айрыкча экономика, соода сатык, инвестиция жана айыл чарба багытында, саламаттык сактоо жана билим берүү чөйрөсүндө, ошондой эле аймактарды өнүктүрүү жана санариптештүү жаатындагы кызматташууларды өнүктүрүүгө жана тереңдетүүгө өзгөчө көңүл бурдук. Күн тартибиндеги бардык эки тараптуу негизги маселелер боюнча өз ара түшүнүшүп, макулдашууларга келдик. Кореянын премьер-министри Ли На Кён бүгүнкү жолугушуу эки тараптын кызматташуусуна чоң салымын кошорун айтты. Ал президент Сооронбай Жээнбековдун жана премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин өлкөдө демократия жана мамлекеттик баалуулуктарда өркүндөтүүдөгү лидерлик сапаттарына токтолду. Мындан тышкары Кыргызстан ШК жана ЕЭПтин алкагында регионалдык кызматташууга салымын кошуп жаткандыгына жогорку баа берерин белгиледи. 키르기스탄을 공식 방문한 것을 영광으로 생각합니다. Урматтуу Мухаммедкалый Дүйшекеевич жана өкмөт өкүлдөрү, биздин делегацияны жылуу тосуп алганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Кыргызстан менен Корея 1992 жылдан бери кызматташып келет. Бирок эки өлкөнүн официалдуу жолугушуусу эми болуп жатканына карабастан, мындан ары мамилебиз жылуу уланат деп ишенем. Өкмөт тарабынан жасалып жаткан аракеттер жана саясий мамилебиз мындан ары жакшырат деген ойдомун. Ошондой эле биз менен келген ишкерлер келечекте ар тармак боюнча эки тараптын тең пайдасын алып келген долбоорлор менен иштешет деп ойлойм. Чакан жана кеңири форматтагы жолугушууда Кыргызстан Түштүк Корея премьер-министрлери Бишкек Сеул түз каттамын ачуу маселесин сүйлөштү. Мындан тышкары айыл чарба министри менен биргеликте Корей деңиз институтунун ортосунда келишимге кол коюлду. Анда Кыргызстандан Кореяга барып атайын окуудан өтүүгө мүмкүнчүлүк бар. Ошондой эле Корея Кыргызстандан бал, чөп дарыларды импорттоого кызыктар. Кыргызстан айыл чарба тамак жана мелиорация министрлиги менен Корея деңиз институтунун ортосунда меморандумга бүгүн кол коюлду. Анын алкагында биз бир топ мындай маселелерди мен ойлойм чечебиз деп. Анын ичинен биринчи бул маселе тажрыйба алмашуу. Бүгүн биздин министрликтин алдында балык чарба департаменти бар. Ошонун кызматкерлери жана бүгүн балык өстүрүүчүлүк менен алектенген биздин жеке ишкерлер ошо Корея деңиз институтуна барып, ал жерде мындай окутууга катышат, тажрыйба алмашууга катышат жана ал жактан бир топ нерселер үйрөнүп келет да. Корея Республикасы менен Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери биринчи жолу премьер-министрлердин деңгээлиндеги алгачкы жолугушуу болду. Жолугушуудан кийин эки өлкөнүн ортосундагы мамиле жаңы деңгээлге чыкты дейт Кыргызстандын Кореядагы элчиси. Ошондой эле 200дөн ашуун Корея ишкерлери Кыргызстандын уникалдуулугуна кызыгып, инвестиция салуу максатында Кыргызстанга келген. На уровне премьер-министров сегодня Өкмөт өкүлдөрү катышкан алгачкы жолугушуу жалаң гана жакшы жыйынтыктарды алып келет деп ишенем. Бул сүйлөшүүлөрдөн кийин билим берүү багытында, айыл чарба тармагында кайтарымсыз жардам көрсөтүү жана башка тармактар боюнча сүйлөшүүлөр болду. Ошондой эле Кореядан 250ден ашык ишкер келип, 2 күндөн бери бизнес форум өтүп жатат. Бүгүнкү жолугушууда айыл чарба, дипломатиялык кызматташуу, кайтарымсыз жардам көрсөтүү, медицина жайларды куруу, авиа каттамдарды ачуу боюнча сүйлөшүүлөр болуп, бир канча документтерге кол коюлду. Айтолкун Напяева, Бакыт Кошалиев, 5 канал.